Sadır Japarov'da Akılbek Japarov buzbasa oldu. Akılbek Japarov 40 yıldan beri любой адамға келіп кетеді жаныңа. Бұлардың әр бірінің амбициялары бар, бірақ ошол амбицияны тыйып, эгер биргелешип иштешсе, Бұл Кыргызстанға алып келіп, Америка алып барған жоқ та. Арабтарға алып барып жақсы кылды да аябай. Мамлекет башчысы өзү айткан болсо, анда туура эле. Бардыгы мурдай кийинки президенттерди анан чогулса чогулуп жаткан чыгат. Жакшы нерсе болуп жатат, эң жакшы. Ынтымакты түзгөн дагы жакшы. Баки от деген эмес. Муну бер жакта кошоматчылар бар. Муну Жапаровда ушулай бузат да, акыры барып туруп адамды хайрытат. Садыр Жапаровда Акылбек Жапаров бузбаса болду. Себеби Акылбек Жапаров 40 жылдан бери любой адамға келіп кетеді жаныңа. Акча берип болсо, акча бербей болсо ham алдап кирип алат. Баары башы биригип, ынтымакта болсун деген эле мааниде ошондой эмени кылды болуш керек. Бирок Бакиевди элдер кечирбейт го. Кечирбейбиз деп эле айтып атышат. Садыр Жапаровдун топтоп сүйлөшкөн эң мыкты. Бардын күнөөсү бар. Эми кыскасы билбейм туура эле болду го. Эмне болгондо деле. Ал президент жаман, бул президент жаман дегендин кереги жок. Эми бардыгы эле жакшы эле иштеди деп ойлойм. Эми калганы келечекте. Алар көп нерселер баштан өткөрдү, көп каталарды кетирди. Ошолордон сабак болот го дейм Садыр Жапаровго. Ошо туура эле оюм. Эми кыргыз эли болгондон кийин ар бир эме кечиримдүү болуш керек. Бирок эми жанагынча бала өлүм житимге аябай дуушар болду. Биягын ойлосом, эми ошонун эң атасы кечиреби, биринчи иретте ошолор кечириш керек да. Мурдакы мамлекет башчылары менен азыркы мамлекет башчылары биригүүсү туура кадам болду деп ойлойбуз. Саясатта негизи туруктуулук болбойт. Булардын ар биринин амбициялары бар, бирок ошол амбицияны тыйып, эгер биргелешип иштешсе, биздин мамлекетте эң биринчиден стабилдүүлүк болот, экинчиден өнүгүүгө жакшы жолдор ачылат. Туура эле калды. Чогуш керек да бар. Дружба была дегенди. Бакиев да келди. Бакиевке жок мен айта албайм. Атамбаев, Жээнбеков, Атамбаев туура эле да. Алар жакшы президенттер болчу да. Бакиев, Акаев, ким эле Сооронбай Шарипович бар болчу. Чогултсун. Бирок жакшы жооп берсе, то есть жооп бере тургандар жооп берет бирок. Кечирүүгө мүмкүндүгүн билбейм, мен келип кечирим сураса эмне кылабыз башка. Эми айдагандан эмне кереги бар? Мактагандар деле болгон, азыр деле Жапаров мактагандар деле бар, замандаган деле бар болуп. Ошол сыяктуу алар деле убагында бийликте турганда мактагандар деле болгон, замандаган деле бар жогу тегиз эле го дейм. Эл айтып атпайбы? 7ге бөлүнүп кеттик. 7 областтын дубаны 7ге жака бөлүнүп, ошонун баштын бириктиргенге мен ыраазымын. Бул Кыргызстанга алып келип, Америка алып барган жок да. Арабтарга алып барып жакшы кылды да аябай. Жакшы ниетте кылды, абдан туура кылды. Аравияда күнөөлөр кечирилди. Аравияда кечирилет, кечирилбегенден бөлөкчөдөн кечирилбейт. Ошол жерден туптуура эле кылды. Иман тарыктастыкта закон бар, аны өзүнчө жооп беришет алар. Атак ынтымак үчүн да. Ар ким кылган үчүн өзүнчө жооп берет. Просто элдин ынтымагы үчүн президенттин бул кадамы эң туура.